Жакында салыктын жаңы түрү ишке кирет. Эми ишкерлер мурдагыдай салыктын бир нече түрүн төлөбөй, өндүрүшчүлөргө карата каралган жеңилдиктердин негизинде каражат төгүшөт. Мындан сырткары аларга ишкерлигин өнүктүрүүгө төмөнкү үстөгү менен ири суммадагы каражаттар берилет. Бизде ишкердик кылуу оңой эмес, кыйын эле. Азыр биз патент менен иштеп жатабыз. Азыр эми жаңы налоговый закондор кабыл алынып атат. Азыр ал боюнча жакшы кеңири маалымат ала элекпиз. Жеңилдетилген кредиттер көбүнчө жакшы эле болот. 10 жылдан ашык убакыттан бери ушу жеңил өнөр жай тармагында аялдардын кийимин тигип, өндүрүп иштеп келе жатабыз. Салык кодексиндеги жаңы өзгөрүүлөргө ылайык ишкерлер 3 салыктын ордуна 1 салык төлөп баштайт. Муну менен көмүскө экономиканы азайтуу аракети каралган. Ошол эле учурда ыктыярдуу патент толугу менен жоюлуп, ордуна соода түйүндөрүндө көзөмөл кассалык машиналар коюлат. Анткени менен мындай талаптар чакан ишкерлерге тиешеси жок. 5ке чейинки жумушчусу бар мекемелер, мисалы 27,25%дан 17%га чейин чүрүү максатында 5 адамдан андан көбүрөөк болгон болсо аны 12%га чүрүү боюнча жана 15ден андан көбүрөөк болсо аны 17,25%га чүрүү максатында. Бул дагы бул мыйзам долбоордун максатында бул ишкерликтерди чакан жана орто ишкерликтерди колдоо максатында биздин министрликтин жүргүзүп жаткан салымы жана колдоосу болуп эсептелинет. Бюджетти толтуруу боюнча социалдык милдеттерди аткаруу зарыл болгондуктан мамлекет башчы тарабынан экономикалык амнистия жарыяланган. Андан кийин мамлекеттин эсебинен байыгандар менен катуу күрөш жүрө баштаган. 1 жылдан ашык убакытта эле коррупциялык схемалар боюнча мамлекеттин кирешесине 8 миллиард сомго жакын каражат жана мүлк түрүндө кайтарылган. Ошондой эле экономиканы көтөрүү жана жергиликтүү ишкерлерге колдоо көрсөтүү багытында менчикти коргоо, бизнести колдоо, ички жана тышкы инвестицияны сактоо аракети да күчөгөн. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 2022-2024 жылга чейин 3 жылдык мөөнөткө жумуш берүүчүгө 17,5%дан жумушчунун санына жараша 4%га чейин кыскарды. Жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейин болгон ишкерлер салык төлөөдөн бошотулду. Ишкердик субъекттердин укук коргоо органдарына текшерүүгө тыюу салуу узартылды. Жана башка дагы бир топ иштер жасалды. Президент кызматка киришери менен менчикти коргоо, ишкерлерди жана инвесторлорду колдоо боюнча 1 жылдын ичинде 4 жарлык чыгарып, баарында бюджеттин кирешесин арттыруу жана экономикалык ишкерликти жакшыртууга басым жасаган. Азыркы тапта бул багытта тиешелүү министрликтер бир нече программаларды даярдап, алар жогорку кеңештин сынынан өтүүдө. Колдоо тапкан долбоорлор кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Фалато 24.